Эгер мындай мен өзүмдүн билгеним менен ала турган болсом, өзүмдөгү маалыматтар менен ала турган болсом, чындап эле ошондой маалыматтар бар, сигналдар бар дейли. Мындай саясат, мындай эреже буга чейин да колдонуп келген. Адамдардын кулагын көндүрүш үчүн, же болбосо биздин тегерегибиздеги адамдарга кайсы бир деңгээлде басым жасатыш үчүн, коркутуш үчүн ушинтип бийлик өзүнүн жанакы көмүскөдө өзүнүн заказдарын аткарган журналисттер аркылуу, сайттар аркылуу ушундай ушактарды алдын ала чыгарып, мындай элдин демин текшерип көрөт да. Эл эмне дейт экен, бир ушундай кылып көрөлүчү деп, анан ошол эле учурда бул мындай кыйыр түрүндө басым да. Бирок мен өзүм тарапташтарыма дагы мындай ачык айта алам, жана менин колдоочуларыма да айта алам, кыргыз элине да айта алам. Мени камаганга бир дагы негизи жок. Мен мамлекеттен бир бүдүр таш, бир карыш жер албаган баламын. Мен эч качан элиме кыянаттык, чыккынчылык кылбаган баламын. Менин бул жашоодогу топтогон репутациям таза. Менин басып өткөн жолум таза. Мен бир да күн мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Демек, мага кандайдыр бир кылмыш ишин козгогонго негиз жок. Анан жок, биз күчкө салып эле ушул ашыкча көп нерсени айтып коюп атат, биздин бетибизди ачып коюп атат, элге чындыкты жеткизип коюп атат, биз бунун үнүн өчүрүшүбүз керек деген жол менен андай камоолор бизде буга чейин деле болгон. Көптөгөн саясатчыларды ошентип эле камап, кийин эч бир далили жок түрмөдөн чыгарып жүрүшкөн да учурлар болгон да. Тилекке каршы бүгүнкү бийликтин пастыгы, алдыда эч нерсе көрө албай аткандыгы, өздөрүнүн мындай сабатсыздыгы, караңгылыгы мамлекетти мындай бандиттик режимге, террордук режимге алып келип койду да. Ошондуктан мен буга чейин деле айткам, бүгүн биз учурда абсолюттук хандык же болбосо авторитардык режимде жашап атабыз да. Адамдын көз караштары үчүн, адамдын айткан сөзү үчүн куугунтукка кысымга алынган заманга келип калдык да. Биз мындай кызымды өз учурунда Бакиевдин маалында көргөнбүз да. Адамдар жөн эле кысымга алынып, камалбастан 40тан ашык кыргыздын эр азаматтары атылып кеткен да. Акырында кетеринде жөн кетпей 100гө жакын баланы да атып салып туруп кетип калган да. Мына бүгүнкү азыркы бийликтин дагы башкаруу режими, башкаруу тартиби дал Бакиевдикине окшош. Биз 2010-жылы ушундай проблемалардан кутулдук го деп ойлогонбуз да. Тилекке каршы мына арадан 11 жылдан кийин ошол реваншисттик күчтөр бүгүн бийликке келди. Кайра ошолор жеңип келип, бүгүн ошол биз 10 жыл мурда жокко чыгардык деген режим кайра орноду да. Коёмдой окшош. Куугунтуктары, кысымдары, мыйзам талаасынан чыгып кетип түшүнүктөр менен башкаруулары баары жогу коёндой окшош да. Ошондуктан мени камаганга же мага карата кылмыш ишин козгогонго негиз жок. Эгерде мен мындай эле айтайын да, качкан дагы Кудай дейт, кууган дагы Кудай дейт да. Эгерде азыр мени жөн эле жасалмалап бир жол менен мындай бурмалоо жолу менен камайбыз дей турган болсо, мына эл көрөт, мына азыркы бийликти Кудай урат. Аллахтан өткөн адилеттүү эч ким жок.